Assalamu alaikum. Майылына сөйшілер, дыйқандар. Мұнаке бүгін 10 август 2026 жыл. Біз өзіміздің Марайылы пойлауыз отырауыз. Туғандар, мұнаке бізге Қадамжайдан, Баткенден Бақыт әкем келіп, Марайыланы көріп атқан кезі. Бақыт әке, жақсы келіп алдыз ба? Жақсы келдіз ба әке? Туғандар қандайсыңар? Тыншыпсыңар, денсаулықтарыңар жақсы ба? Бақыт әкем өзі бір Марайыланы көріп, жеп, теріп көріп, мұнаке атайын шу сортты Баткенде көйтөйүн, Кадамжайда көйтөйүн деп атайын келген экен. Мынакей эртең менен сапар алып бизге азыр жетип келди. Бакыт эке, мынакей өзүңүз көрдүңүз, жеп көрүп атасыз, мынакей терип алыпсыз, мынакей колго. Бир өзүңүз эми дыйкандарга, жаңы дыйкандарга, тигип жүргөн малиначыларга бир өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтып, Марайыла сорту купулуңузга толдубу, толбодубу, ошодон бир өзүңүз айтып бериң аке. Кандай десем, Кудайым дыйканчыларга Кудайым баракасын берсин. Просто мен демакчымын, негизи бул сорт жакшы сорт экен. Мен интернеттен көрүп, ана акыйкы Маравиланы таптым сортуну. Негизи акыр күндөрү туугандар бизде деле түндүктө деле түштүктө деле ушу калибр күчтүү басымдуулук кылып атат. Негизи Маравила жана ошондой элитный сортторго. Мен демакчымын, ушуга миграцияны жоюш үчүн шуну эгиш керек, кылыш керек, көбөйтүш керек. Негизи калибр жакшы экен, негизи чем полька палана караганда ошол калибры күчтүү экен. Особенно акыр күндөрү калибрга күчтүү басымдуулук жасап атат туугандар. Шуну эгейле канча көп кылган болсок, экспортерлор ошончо басымдуулук көбөйөт да, негизи туугандар. Силерге ийгилик, жакшы урожай берет экен. Мынакей бактыга өзүңүз эле көрүп турасыздар. Мынакей бүгүнкү 10 августка жакшы результат. Бизде аксы салкын болгон үчүн бизде ушул Марайыла августтун башынан баштап мөмө берип баштайт. Кудайым буйруса, Марайыла бизде баягы үшүк алат го, бизде бактыга бир үшүк алгыча ушу как положено масланы берип атат да. Жакшы экен. Мынакей сонун болуп. Немесинен амеле тайнеле болуп турат уже. Шактар урожайсан, бул эми маслага эндик келе баштап тур туугандар. Сиздер ham кылыңыздар, эгиңиздер. Канча объем көп болсо бизге ошондой экспортторлор көбөйөт экен. Эми акыр күндөрү ушу мана сортойго күчтүү басымдуулук кылышып атат. Ооба, малинанын баягы көптүгүндө эмес, малинанын качествосын талап кылып алуу. Качество өзү Бакыт эке, баягы силер эми баягы Кадамжай мөмө жемиштин баягы эң уюган жериндесиз. Негизи билесиз, баягы бардык эле нерседе баягы ошондой эле баягы биздин Гилярста, Черешняда, ошондой эле бизде баягы Шабдалы, Өрүктө деле силерде баягы талап основной баягы качествого талап жогору да туурабы? Основной калибрга күчтүү көңүл бурушуп атат. Чоңдугуна, товарный видине, узак сакталышына, бирден бир ушул качествосуна каралып аткан кези да. Эми азыр бул базардын талабы ушундай болуп атат да өзү Бакытке, туурабы? Эң туура. Основной акыр күндөрү ана элитный сорттор күчтүүлүк басымдуулук кылып атат эми. Жакшы, жакшы. Мынакей туугандар, Бакыт экем келип, мына өзү Кадамжайдан келип, биздин плантациялар менен таанышып, жеп көрүп, азыр ушул Марайыла сортунан баштадык. Кудайым буйруса, азыр бизде бөлөк сорттор да бар, Химбатоп, Маргарита, Вайлет сортторунан дагы өзү даам татып, жеп көрүп, кайсыл сорт купулуна толгон болсо ошол сорттон көбөйтөмүн деп турат. Бакыт экем мындай кылат, быйыл күзгүгө 1 гектар жерге план коюптур. Ошол жерге малинаны баштап, мындан кийин дыйканчылыгына ушу малинаны кошом деп турган кез экен. Бакыт эке, ушул өзүбүздүн баткендик туугандарга, өзүңүздүн жердештериңиздерге, кадамжайлыктарга бир айта кетиңиз эми. Сорттордон баягы мен демакчы. Эң уккандан бир көргөн демекчи, мына көрүп айтып айтың эми өзүңүз. Мана биздин Баткен областы ыстык жер. Мен сунуштайм ошо калибр тууралуу мен мана өзүм көзүм менен көрүп, колум менен алып жеп атам туугандар. Калибрга күчтүү ушу Маравила жакшы жер, биздин жер ыстык жер. Ооба. Ысык жерге булар жакшы чыдамдуу да. Өзү бул Марайыла сорту бул Американын Калифорния штатында селекционерлер чыгарган сорт да. Бул ошол Калифорнияда ушул кар жаабайт да. Ысык жер, ал жер дагычы. Ошол жерге мындайча айтканда даярдалган сорт да бул. Ошол Кадамжайга деле мындайча айтканда почти кар турбайт аке. Биз жагам ыстык баба. Биз жагам ыстык. Кудайым буйруса ушул Бакыт экем ушул сорттордон апарып көбөйтөт. Ишиңерге ийгилик, Кудайым баракасын берсин. Күчтө дагы Бакыт эке мына ушул жерден көчөттөрдү казып беребиз, видеолорду чыгарып, алып барып тигип, Кудайым буйруса Марайыланы Кадамжайга көбөйтөбүз. Мага именно ушул жаңы жерим, именно шу сорт негизи жагып калды. Мен мана интернеттен көрсөм, себеби манабы Маравиланы көрөк,
плюс tomondani ko'rsatgan shu to'rel ekan negizda. Ооба. Көзүбүз менен көрүп. Анан кийин мунуларды Колубуз карасак менен эми жаптабыз. эми Ооба. ушунчалык да түшүм деген Иә, ушул- малинада ушунчалык болот да эми аке, туурабы? Конечно. Биз эм экспертерлер бар. Бул эми азыр баягы күнгө чагылышып бир аз видеодо жакшы чыкпай атат. Жөн негизи жакшы мана. Ооба, эми Көзү өзүңүз менен көзүңүз менен көрүп көрүп турасызбы? Ооба.